Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, сиздер менен мен Сөңкөл жамааттык мультимедиа борборунун кабарчысы Айпери Марлес кызы. Бүгүнкү чыгарылышта жаңы муун долбоорунун координатору Салтанат Сапарбекова менен маектешебиз. Негизи Тынчтык корпусу бул Кыргызстанга АКШдан келген ыктыярчылар менен иштейт. Пандемияга байланыштуу Кыргызстанда ыктыярчылар жок болгондуктан Тынчтык корпусунун кызматкерлери мектептер менен, мугалимдер менен жана ата-энелер менен иштөөнү улантат. Ошол максатта окуучуларга багытталган жаңы муун долбоорун быйыл демилгелегенбиз. 2022 жылы апрелде баштап Кыргызстан боюнча 40 мектеп окуудан өттү. Бул долбоор жазуу жана социалдык ишкердик темадагы окуудан өтүп, 29 мектеп өз долбоорлорун ийгиликтүү аткарышты. Сөңкөл орто мектебинин келечек командасы ушул жаштарды, окуучуларды билимге үндөгөн акыл ордо таймашын уюштуруу менен эң мыкты долбоор катары табылып, алар жакшы ийгиликтерди көргөзө алышты. Ошондой эле келечек командасынын мүчөсү Сезим Акыналый кызы өзүнүн оюн билдирди. Бизге бул тууралуу Шашимбек кызы Асель эжей маалымат берген. Ошол эжейдин аркасынан катышып калдык. Ал бизге эгер катышсаңар аягы жакшы болсо буюрса сыйлыктар да берилет деп айткан. Биз башында ойлогон эмеспиз жеңишке жетишебиз деп. Биз башында команда менен иштеген аябай татаал экен. Ар кимдин ою ара башка болуп, бир чечимге келе албай аттык. Анан баарыбыз биргелешип акыл ордо интеллектуалдык оюнун ойлодук. Ошону эмне себептен аны уюштурганыбыздын себеби анткени жаштарды, бул мектеп окуучуларын билимге үндөдүк, көптү билсин деген максат менен. Азыркы учурда бүт баары эле телефон менен болуп калды. Жана ошол телефондон бирке алыстатуу үчүн бул оюнду ойлоп таптык. Салтанат Сапарбекова эжебиз келип белектерин ыйгарып кетти. Ал жакта маркерный доска жана маркерлери жана ар бирибизге сертификат жана команда болуп бир келечек командасы деп дагы сертификат берип кетти. Сертификат эле эмес, анын жанында блокнот ручкасынан бири бар экен. Бул маалыматты даярдаган Сөңкөл жамааттык мультимедиа борбору Айпери Марлес кызы.